Саат 20:00 добуш берүү аяктайт. Ал эми добуш берүү үчүн имарат жабылат. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы шайлоо үчүн имараттын ичинде болгон шайлоочуларга гана, тактап айтканда добуш берүү үчүн имаратка саат 20:00 чейин киргендер гана шайлоо бюллетендерин алып жана добуш бере ала тургандыгы жөнүндө жарыялайт. Участкалык шайлоо комиссиясынын шайлоо бюллетендерин берүүгө жооптуу болгон мүчөлөрү столдун үстүндөгү колдонулбай калган шайлоо бюллетендерин кайра санап чыгат. Алардын алды жагындагы оң бурчун кесип салуу жолу менен аларды жоюшат. Жана ведомость боюнча участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасына өткөрүп беришет. Ал тууралуу акт түзүлөт. Участкалык шайлоо комиссиясынын сейфинде калган колдонулбаган шайлоо бюллетендери да ошол эле ыкмада жоюлат. Жоюлган бардык шайлоо бюллетендери эсептелип чыгат жана пакетке таңгакталат. Ал участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү жана анын мүчөлөрүнүн коюлган колу менен бекитилет. Таңгакта жоюлган шайлоо бюллетендери деген жазуу коюлат. Алардын саны жана шайлоо участогунун номери көрсөтүлөт. Жоюлган бардык шайлоо бюллетендеринин саны, колдонулбаган шайлоо бюллетендеринин жана ката толтурулган катары шайлоочуга кайтарылып берилген шайлоо бюллетендеринин санынын суммасы катары аныкталат. Ал тууралуу жарыяланат жана добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколго киргизилет. Шайлоочулардын добушун түздөн-түз эсептөөнүн алдында участкалык шайлоо комиссиясынын шайлоочуларды каттоого жооптуу мүчөсү шайлоочулардын тизмесинин ар бир бетине тиешелүү суммалык маалыматтарды киргизүүгө милдеттүү. Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын саны шайлоочулардын белгиленген формадагы шайлоо бюллетендерин алгандыгы жөнүндө койгон колдорунун саны боюнча аныкталат. Суммалык маалыматтарды киргизгенден кийин шайлоочулардын тизмесинин ар бир бетине участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү колун коет. Ал кийин бардык маалыматтарды кошот жана участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасына өткөрүп берет. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы шайлоочулардын тизмесинин акыркы бетине бардык беттер боюнча маалыматтардын суммасы катары аныкталган жыйынтык маалыматтарды жазат. Аларга өзүнүн колун жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрүн коюу менен күбөлөндүрөт. Шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин саны чектерди саноо аркылуу кошумча дагы текшерилет. Шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин саны жөнүндө акт түзүлөт. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынын коюлган колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн актынын көчүрмөсүн саясий партиялардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышып отурган өкүлдөрүнө, байкоочуларга таратылып берилет. Анан маалыматтар кеңейтилген формадагы протоколго киргизилет. Шайлоочулардын тизмеси менен иш жүргүзүлгөндөн кийин комиссиянын төрагасы аны менен визуалдуу таанышууну сунуштайт жана аны сейфке катып коет. Добуштарды түздөн-түз эсептөө добуш берүү үчүн ташып жүрүүчү ящиктерден башталат. Добуш берүү үчүн ящикти ачкандан кийин ошол добуш берүү үчүн ташып көчмө ящикти жана берилген чектерди колдонуу менен добуш берген шайлоочулардын саны жарыяланат. Аны ачардын алдында пломбанын, мөөрдүн жана комиссия мүчөлөрүнүн жана аны печаттап бекитип жатканда катышкан башка жактардын коюлган колдорунун сакталгандыгы текшерилет. Ташып көчмө ящиктен шайлоо бюллетендерин жана контролдук баракчаларды алып чыгышат жана алар бардык катышып отургандарга көрсөтүлөт. Эгер добуш берүү үчүн ташып жүрүүчү ящикте шайлоо бюллетендеринин саны шайлоочулардын алган шайлоо бюллетендерин жана берилген чектердин саны жөнүндө белгини камтыган арыздарынын санынан ашык болсо, ошол добуш берүү үчүн ташып жүрүүчү ящиктеги бардык шайлоо бюллетендери участкалык шайлоо комиссиясынын чечими менен жараксыз деп таанылат жана төмөнкү оң жактагы бурчун кесүү менен жоюлат. Ал жөнүндө өзүнчө акт түзүлөт. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү протоколго тиркелет жана анда добуш берүү үчүн имараттан тышкары добуш берүүнү жүргүзүүнү камсыз кылган участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн фамилиялары, аты жөнү белгиленет. Бул жараксыз шайлоо бюллетендери өзүнчө таңгакталып, мөөр коюлат. Аны менен бирге таңгакта шайлоо участогунун номери, ящиктин номери, шайлоо бюллетендеринин саны көрсөтүлөт жана төмөнкүдөй жазылат. Добуш берүү үчүн ташып жүрүүчү ящиктен алынган добуш берүүчү жараксыз бюллетендер маалыматтар жыйынтык протоколдун номер 5Б тиешелүү тизмесине жана анын кеңейтилген формасына жазылат. Аныкталбаган формадагы шайлоо бюллетендери катары алардын мазмуну жана формасы Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен шайлоо бюллетенинин текстине жана формасына шайкеш келбеген шайлоо бюллетендери таанылат. Мындай бюллетендер добуштарды эсептөөдө эске алынбайт.
Ташып жүрүүчү яшиктеги бюллетендердин саны шайлоочулардын алган бюллетендеринин саны жөнүндөгү белгини камтыган арыздарынын жана берилген чектердин санынан ашык болбосо, бюллетендер автоматтык эсептөөчү урнадан өткөрүлөт. Добуш берүү аяктаары менен эле дароо саат 20:00 кийин 21:00 кечикирилбестен участкалык шайлоо комиссия автоматтык эсептөөчү урнадан добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө алдын ала отчеттордун жетиштүү санын басып чыгарат. Андан кийин маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын серверине автоматтык түрдө жиберилет жана сайтта жарыяланат. Ошондой эле оператор шайлоочуларды далдалдаштыруу боюнча жыйынтык отчетун басып чыгарат. Отчеттор комиссиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт жана саясий партиялардын добуш берүү үчүн имараттын ичинде отурган бардык өкүлдөрүнө байкоочуларга берилет. Автоматтык эсептөөчү урнадан маалыматтарды байланыштагы көйгөйдөн улам берүү мүмкүн болбогон учурда участкалык шайлоо комиссиясы тиешелүү актыны түзөт жана маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын серверине өткөрүп берүү аймактык шайлоо комиссиясында саясий партиялардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда жүргүзүлөт. Шайлоочулардын добушун эсептөө добуш берүү аяктары менен дароо башталат жана ал шайлоочулардын добуш берүүсү өткөрүлгөн имараттын ичинде добуш берүүнүн жыйынтыгы аныкталганга чейин дем алышсыз жүргүзүлөт. Шайлоочулардын добуштарын түздөн түз эсептөө жүргүзгөн жер участкалык шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрүнө, саясий партиялардын өкүлдөрүнө жана байкоочуларга кирүү камсыз кылынгандай жабдылышы керек. Мында санап жатканда катышып турган бардык жактар үчүн участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн аракеттери толук көрүнүп турушу камсыз кылынышы керек. Шайлоо бюллетендерин добуш берүү үчүн ящиктен алып чыккандан кийин эсептелет. Анын жыйынтыктары бардык адамдар таанышып чыгыш үчүн илинген протоколдун кеңейтилген формасына жазылат. Добуш берүү үчүн ящикте шайлоо бюллетендердин саны шайлоочуларга берилген бюллетендердин санынан ашык болсо, анда участкалык шайлоо комиссиясы себептерин табуу жана жоюу чараларын кабыл алат. Эгер себептери табылгандан жана жоюлгандан кийин добуш берүү үчүн ящиктеги жарактуу шайлоо бюллетендердин саны шайлоочуларга берилген бюллетендердин санынан ашык болсо, добуш берүү үчүн ящиктеги бардык шайлоо бюллетендери участкалык шайлоо комиссиясынын чечими менен жараксыз деп табылат жана төмөн жагындагы оң бурчун кыркып салуу жолу менен жоюлат. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү автоматтык эсептөөчү урнадан алынган шайлоо бюллетендердин талапкерлердин тизмесинен ар бирине бардыгына каршы позициясына берилген добуштар боюнча сорттошот жана ошол эле маалда аныкталбаган формадагы шайлоо бюллетендерин жана жарабаган шайлоо бюллетендерин өзүнчө ажыратышат. Шайлоо бюллетендерин сорттоодо участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо бюллетендеринде камтылган шайлоочулардын белгилерин жарыялашат жана визуалдык контролдоо үчүн шайлоо бюллетендерин эсептеп жаткан учурда катышып жаткандардын бардыгына көрсөтүшөт. Саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар сорттолгон шайлоо бюллетендери менен участкалык шайлоо комиссияларынын контролу алдында таанышууга укуктуу. Ал боюнча шайлоочунун билдирген эркин аныктоого мүмкүн болбогон шайлоо бюллетендери ошондой эле добуш берүү үчүн ташып жүрүүчү ящиктен алынган. Аларда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленген коргоочу белгилер коюлбаган, участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлбөгөн жана башка аныкталган белгилерди камтыбаган жарабаган шайлоо бюллетендери да жараксыз деп саналат. Мындай бюллетендер эсептелип чыгат жана суммасы өзүнчө кошулат. Арткы бетинде белгилери, чийиндер же башка жазуулар болгон шайлоо бюллетендери алардын мазмунуна карабай жараксыз деп табылат. Шайлоо бюллетенин жараксыз деп тааныганда шек жаралса, участкалык шайлоо комиссиясы маселени добуш берүү аркылуу чечет. Мында шайлоо бюллетенинин арткы бетине анын жараксыздыгынын себеби көрсөтүлөт. Ал жазуу участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынын жана катчысынын коюлган колдору менен тастыкталат. Комиссиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Акт түзүлөт. Жараксыз шайлоо бюллетендеринин жалпы саны добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү протоколдун номер 8-сабына жана анын кеңейтилген формасына жазылат. Андан кийин белгиленген формадагы шайлоо бюллетендери боюнча шайлоочулардын добуштарын ар бир партия жана бардыгына каршы позициясы боюнча өзүнчө эсептөө жүргүзүлөт. Сорттолгон шайлоо бюллетендерин эсептөөгө катышып жаткан адамдар шайлоочунун шайлоо бюллетениндеги белгисин көргүдөй жана ага тургандай кылып, бир пачкадан экинчи пачкага бирден коюу аркылуу үн чыгара атоо менен жүзөгө ашырылат. Ар кайсы пачкадан шайлоо бюллетендерин бир маалда саноого жол берилбейт. Маалыматтар добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү протоколго жана анын кеңейтилген формасына жазылат. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы добуштарды саноого катышып турган бардык адамдарга участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан
контролду сактоо менен шайлоо бюллетендери менен визуалдык таанышууну сунуштайт. Автоматтык эсептөөчү урнанын маалыматтары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы, добуштарды кол менен эсептөөнүн маалыматтары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы менен дал келбеген учурда эгер берилген бюллетендердин саны далдалдаштыруу боюнча чектердин санынан ашып кетсе, ал УШКдагы шайлоонун жыйынтыгы өткөрүлгөн жок деп таанылат. Саясий партиянын өкүлүнүн же байкоочунун добуштарды кайрап санап чыгуу талабы боюнча саясий партиянын өкүлүнүн же байкоочунун түздөн-түз катышуусу жана алар жактан визуалдык контроль жүргүзүү мүмкүнчүлүгү менен шайлоо бюллетендери кайра саналат. Мында шайлоо бюллетендерин кайра саноо үн чыгарып жүргүзүлөт. Добуш берүүнүн жыйынтыгы добуштарды кол менен саноонун жыйынтыгы боюнча аныкталат. Андан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколго киргизилген Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү маалыматтардын контролдук катышы текшерилет. Добуштарды кол менен эсептөөнү жүргүзгөндөн кийин участкалык шайлоо комиссиясы милдеттүү түрдө жыйынтык отурумду өткөрөт. Бул отурумда добуш берүүдөгү жана шайлоочулардын добуштарын саноодогу бузуулар жөнүндө түшкөн арыздар каралат жана ар бир арыз боюнча чечимдер кабыл алынат. Андан кийин участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана комиссия мүчөлөрүнүн кабыл алган чечимдерине макул болгон арыз ээлери тарабынан участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтык отурумунун 2 нускадагы протоколуна кол коюшат. Жыйынтык отурумдун протоколуна кол коюуда участкалык шайлоо комиссиясынын протоколунун мазмунуна макул болбогон мүчөлөрү ага өзгөчө пикир тиркегенге укуктуу. Ал тууралуу протоколдо тиешелүү жазуу жүргүзүлөт. Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү протоколго кол коюлгандан кийин тез аранын ичинде участкалык шайлоо комиссиясынын катчысы добуштарды саноого катышып жаткан ар бир адамга анын мөөр менен көлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. Добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколду эсептегенден, толтургандан жана кол койгондон кийин автоматтык эсептөөчү урнанын оператору сканерлөөнүн жардамы менен БШКнын борбордук серверине протоколду жана далдалдаштыруунун жыйынтык отчетун автоматтык эсептөө урнасы аркылуу жиберүүнү жүзөгө ашырышы керек.